Assalamu alaikum, урматтуу достор, сайыпкерлер жамааты, биздин Instagram баракчабыздын катталуучулары. Биз бүгүн айгырлар берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү келген жерибиз атактуу селекционер, күчтүү жыл койчу адис инсан Кошой Аксакалдын Куттуу сарайына келдик. Бул жерде Кошой Аксакалдын уулу Айбат Мирлан сарайына келдик. Мирлан, кандай ден соолуктар, иштең? Жакшы, рахмат бага. Мына сен де абдан жакшы жаңы бул жал айылына жаңы айгыр келиптир, американец деп угуп алып келдик. Мирлан, мына буюрса жакшы айгырга жетипсиң, ошо айгырдын келген тарыхын айтып берчи. Бул айгырды көптөн бери эле жакшы бир айгырга жетейин деген ой бар болчу. Көптөн бери эле алайын дегем. Ноябрда, октябрдан баштап ушу интернеттен карап баштадым. Анан ошо Курманбек байке менен чалышып, Көлдөгү Курманбек байке. Ошол менен чалышып, сүйлөшүп, анан ал болсо ошо айгыр ташыйм деп калды. Анан ал аркылуу издеп баштадык. Анан 2 ай издедик го. Жакшы айгыр чыкпай, бою кичинекей чыгып калат. Аябай эле ичке чыгып калат, же буту катуу мындай шишик начар айгырлар чыкпайт. Бирок кандары бар, бирок тияктан деле жакшы айгырлар сатпайт да өзү. Жакшы айгыр болсо аябай кымбат болот. Анан ушу Кудай жалгап ушу 2 ай издеп ушу айгыр чыгып калды. Таргим Голд деген американец. Өзүм мен да ошо мындай чоңураак бир мындай средний стандартный айгыр издеп жүргөн болчумун да. Хотя бы бой 1.65 болсун депчи. Ошол ровно 1.65 экен да, мен издегенде эле. Потому что кулундарың да майда болуп кетпесин деп жакшы айгыр эметет экенсиң да. Анан и как раз селекция жагынан да карадым. Биздики бээлер ушу Афенсуд, Залиев, Манконтурдун линиялары да и жанагы бир таза кандуу американец керек болду, чтобы биздики эски кандар да доморожкалар, анан баягы канды тазалап кетиш үчүнчү. Селекциясын ушул известный айгырлардан ушу Норсен Дансер, Данциктин, Мистер Проспекттин линияларын издеп жүрдүм. Как раз ошо чыгып калды. Атасы жагы The Factor, Warfront тоже трижды венчанный чемпиондор да. Анын атасы Данцик тоже трижды венчанный чемпиондор. Голд деген айгыр ошо как раз ошо линиялардан издеп аттым. Бунун атасы The Factor, Warfront, Данцикке барат, Норсен Дансерга. Апасы жагынан Кай Колс, Фусачи, Пегасус, Мистер Проспекторго барат. Бул 2/2 инбридинг. Эме атасы жагынан да Данцик, Норсен Дансер, Мистер Проспектрлер бар. И энеси жагынан да Данцик менен Мистер Проспектор отурат да. Ошол в третьем поколении бридинг идет да. Жакшы экен. Жакшы экен. Анан бул өзү түз эле Америкада төрөлүптүрбү? Ооба, түз эле Америкадан туулган, Россияга алып келиптир да. 2017-жылкы экен. Ошондо бул Россиянын кайсы областынан келди? Краснодарский крайдан келген. Краснодарский край. Анан Мирлан, айтсаң, бул өзү боюн 1.65 дедиң. 1.65 плюс да. Плюс. Андан жакшы экен. Анан мен да азыр көрүп отуруп байкадым, абдан мол айгыр экен да. Бул кыздар илгертен мол айгырды биздин улуу сайыпкер аксакалдарыбыз ошо айгырдын жоондугун баалашчу да. Анан ошол чыны менен жоон экен. Жоонураак алдык, чтобы баягы ичке слабый кетет го, анан могу эмелерин запястье деп коет, ошолор да кыска байкадыңызбы? Ошолор да. Ошо узунда көбүрөөк кетет да. Бул өзү чабылып көрүптүрбү? Эме ипподром Урда историясына жок экен. Бияка ноябрда келди. Өзүн ошо, скорее всего, тренировка кылып атканда ошо сол бутун алдырган да. Күйгүз коюптур, Күйгүзгөн. Анда бул өзү таза Америкада туулса, каны да абдан жакшы экен. Тиянан Данчик келсе, биянан Мистер Проспектор келсе, келишкен айгыр экен. Анан буга чейин деле бээге коюлуп көрбөсө керек, бээ карап көрөлүк окшойт. Бирок сурасак айтты, былтыр койгонбуз дейт, 2-3 бээге койгонбуз деген да. Кулундар бар деди. Сен азыр туура иш кылып атпсың, баягы Кошой Аксакалдын өзүнүн атактуу бээлеринин линиялары калган турбайбы? Веснушканын, Веснушканын, Гавандын линиялары. Анан ошо Кошой атанын Раф байке деген досу бар эле. Ушу башында мага жакшы жардам берип жүрчү эле, ошо аттарды даярдап суутуп.
Анан ошодо Ринат байкеден ушу Баграмдын кызын да таап берген. Вот. Ушу атактуу линиялар. Ошолорго как раз ушул жакшы болот да селекциягачы. Баягы эски колтума бээлерге Таза таза кандай, чтобы скорость увеличить да. Скорость керек да. жакшы айгыр экен. Эми буга азыр сен жалда абдан айгырлар көп экен. Ошо менен эле бирге бээлер да аябай көп экен. Ушу тегеректе да, ушу райондо. Анан бээлерин алып келейин деген кишилер болот да балдар. Ооба, көп эле чалып атышат. Өзүнө колун тийбей буюрса эми жаңы жас башталды көрөбүз го. Эми түз эле сурайын, мунун коюп калсаң Кудай буюрса, жакшы бээлерди алып келип калса ставкасы канча болот экен? Демек эме да бул айгырдын мээнети бар. Ооба, мээнети көп аябай айгырдын. Ооруйт, колика болот. Анан чыгып кетет тияк бияк, ушул мээнети көп айгырдынчы. Эми ставкасы сүйлөшөбүз да. Эмеге жараша, көңүлгө жараша сүйлөшөбүз да. Көңүл жакшы чыкса, эмнеге койбош керек, коюш керек. Көңүл жакшы чыкса, жакшы бээлер болсо, мында атагы чыгат да. Ооба. Жакшы да колунда түшөт. Анан баягы кыргызда айтып коет го. Бакканың болсо айгыр, жатып алып кайгыр деп. Бул айгырдын баккандын өзү азап. Азап го. Анан туугандар деле азыр жылкыны баккан азаматтар түшүнөт. Унчукпай эле келип өзүнүн мээнетин берип, жакшынакай колуна ала берсе. Жакшы. Өзү азыр биз жетелеп көргөндө да көрдүк, абдан жеңил экен. Бул мен ойлойм, будан узакка чапчу күлүктөр түшөт окшойт. Буюрса. Мирлан, эми мүмкүнчүлүктөн пайдаланып биз ошо Кош аяк сакал жөнүндө бир эки сөз кылбасак болбойт. Анткени Кош аяк сакалды мүлдө Кыргызстан, казак туугандарга чейин таанымал. Бул ишин атагы аябай алыс кеткен. Күчтүү селекционер жылкы боюнча күчтүү адис. Ошо Кош аяк сакалдан сен эмнелердин эстей аласың жакшы моменттер атам айтчу эле ушул жылкылар жөнүндө көп айтып берчү эле. Ошо чогуу баягы кичинекейинде чогуу суутуп, чогуу даярдап, жылкылар жөнүндө көп нерсе үйрөттү да. Кандай даярдаш керек, кандай чабыш керек. Кош аяк сакал өзү, Мирлан, Кош аяк сакал өзү атты кандай өзү минип иштеп жүрдү, кийинчерээк минбей калса да мурунураак кандай кылып ылдамдыкта, кандай мындай ыкмаларын айтып берсең, а кишинин даярдаган ыкмаларын. Эми ал баягы стандарттын эле ыкма го. Баягы башынан биринчи бастырасың акырын. Анан кийин желдиресиң, акырын кентир бересиң текреңдетип. Анан уже акырын бир-эки айдан өзүнө келгенде уже акырын галоптон коюп баштайсың баягы. Постепенно да, чтоб бутунда талкалап албай. Дистанцияга карата ошо даярдачы. Анан Эң жакшы көргөн күлүгү кайсы эле Кош аяк сакалдын? ошо жес болчу. Жести баласы эле. Жести баласы көп. Жес болсо Заливдин баласы, Заливдин баласы. Жести ошо жаш кезинде ошо мен чаап жүргөн болчумун. Ошо бияктан Норустан биринчи келип, 97-96 жылдары. Анан ошо жестин линиялары да азыр калды ушул жакта. Веснушка менен жестин. Веснушка деген дагы өтө жакшы бейизи болсо керек. Ооба, Веснушка Вельма фильм Манконтурга барат. Жести өзүңөр билесиңер. Ошо атам ушу бияка да жатып, аттарын карап, переживать этип эле жатчу эле. Күнүгө ошо акыркы күндөрдө ошо аттар менен чогуу биякта сарайда карап, чогуу эметип сүйлөшүп жатып, жер жазып калдык элек биякта аттар менен. Ошо эмне кылам аттарымды эме деп эле баягы операция болгондон кийинчи. Ошол анан ошоюнчилеп ошо эки бие калды деп. Ошончилеген эки биесин. Анан мен дагы ошо Кош аякта ушунча 40 жылдан бери ат багып, мээнети текке кетпесин деп, мен да ишин узартып, Улантып атасың. улантып баштадым. Буюрса ошо жакшы айыларды алып келип, жакшы биелерди селекция кылып, Кыргызстандын международный уровеньге чейин чыгарганга аракет кылабыз. Жакшы, рахмат. Анан жана ошо Кош аябанын дагы бир эң жакшы көргөн бээси Веснушка деп атпайсыңбы?
көрүүчүлөргө айтып коюш керек, Веснушканын небереси бул Байтиктин 2 жылдык тоюнда Байтик баатырдын квартираны утуп албадыбы? Ошол дагы Веснушканын небереси болуп кетет. Ошол көлүк дагы. Муну да биз көрүүчүлөргө айтып коюш керек. Карашыңкар. Анан эми Мирлан сага рахмат, мына туугандар, достор. Мына Мирландын айгырынын каны менин колумда турат, көрсөңүздөр болот. Бул өзү түз эле Америкадан келген айгыр экен, мына документтерде абдан мындай чет тилдеги тамгалар менен жазылыптыр. Таргим Голд деген айгыр экен. Аукциондон келген, ушул золотой билет деп коет. Номинативан. This is to сертификат. Ушу баягы эме боюнча. Терден жалпак тил менен айтканда, терден аукцион өтүп аткандагы кагаздар турбайбы? Демек бул Америкадан аукцион менен өтсө, аукцион менен келсе, бул абдан мартабалуу айгыр. Мына жакшы экен. Ушул айгыр эми кулундарды дагы жакшы берет болуш керек деп ойлоп атам мен дагы. Буюрса бекем берет да. Эми жал айылында айгырлар аябай көп, мыкты айгырлар аябай көп экен, биз буга чейин да тартып атабыз. Эми ошол жал айгыр, жакшы айгырларга дагы бир мыкты айгыр кошулуптур. Демек иш жакшы деген сөз бул. Ишиңерге ийгилик болсун, келечеги кең болсун.